Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүн электр кубатсыз элестетүү мүмкүн эмес. Жашоо турмушубуздун кайсы гана жагын алба, бүт баары ага түздөн түз байланышкан. Кайсы гана өлкөнүн албайлы энергетика тармагы экономиканы көтөрүүнүн, аны туруктуу өстүрүүнүн өзөгүнө айланганы бак. Дал ушул энергетика тармагында өмүрүнүн 30 жылга чукул убактысын коротуп, калкты жарык менен камсыз кылууда эбегейсиз салым кошуп келе жаткан Токтогул КЭСте иштеген кызматкер Таалайбек Атабеков тууралуу бүгүнкү өрнөктүү өмүр көрсөтүүбүздө сөз кылабыз. Анда сөз башынан болсун. Атабеков Таалайбек Мадемирович 1967 жылдын 1-сентябрында Жалал Абад облусуна караштуу Каракөл шаарында төрөлгөн. 1974 жылы Токтогул Сатылганов атындагы номер 1 орто мектепке 1-класска кабыл алынып, 1984 жылы орто билимди ийгиликтүү аяктаган. 1985 жылы Латвия Республикасынын Борбору Рига шаарында аскердик милдетин өтөп, 1987 жылы мекенине кайтып келген. Аскер кызматынан кийин Каракөл шаарындагы Достук заводунда эмгек жолун баштаган. 1990 жылдын 17 январында үй бүлө куруп, бүгүнкү күндө 4 баланын атасы, 2 неберенин сыймыктуу чоң атасы жана тай атасы. 1997 жылдан тартып энергетика тармагында эмгектенип келе жатат. Электр энергиясын өндүрүүгө салым кошуп, бул тармакта үзүрлүү иштеп, 29 жылдык тажрыйбага ээ болгон адис катары ак эмгек жаратып келе жаткан Таалайбек Ахматовдун жаш чагы өзү туулуп өскөн Каракөл шаарында өтөт. Бала кезден ата-энеси гидро куручу болгондуктан ушул тармакка кызыгуусу жаралат. Анда СПТУ деч кесиптик эмени бүттүк училищаны. Анан 1 жыл иштедим, завод Каракөлдө Достук деген завод бар. Андан кийин армияга кетип 2 жыл армиядан келип эле бияка кирдик 97 жылы. 97 жылдан бери ушу иштеп атам ушу тармакта. Слесарь болуп эле киргем, ошого менен иштеп жүрөм. Бул эми берде КЭСтерде мен 2-чи поколениянамын да. Атам менен апам курган, мына азыр мен иштеп атам. Азыр менден кийин балам да ушу энергетика тармагында иштеп атат, Кудай кааласа. Жакшы кыздарым дагы иштеп атат бир өзү энергетикте. Жакшы, Кудайга шүгүр иштеп атабыз. 4 баланын атасымын. 1 уул, 3 кызым бар, неберелерим бар. Ушундан бери иштеп келе атабыз ушул жерде. Узак жылдык тынымсыз эмгеги, жоопкерчиликтүү мамилеси жана ишине берилгендиги менен ал энергетика тармагына олуттуу салым кошуп келүүдө. Токтогул КЭСинде жүргүзүлгөн реконструкциялоо жумуштарына опол-тоодой салым кошуп, электр жабдууларды оңдоодо болгон күчүн жумшап келет. Кыялдан чыгып ушу курулуп атканда биз кичинекей жаш балдар элек көрүп кызыкчу элем да, аябай. Акыры ушул жерге атам менен апам иштеген жеринде иштейт. Ушулар ушул жерди курган да, куруп бүтсө мен ушул жерден улап кетсемби, иштесемби деп кыялданчымын. Ошо кыялдан орундалды, иштеп атам азыр Кудай кааласа. Күнүмдүк жумуш эртең менен саат 6:20 бияка келебиз ишке. Ошо 6:45 башталат ишибиз, жумушубуз. Анан гидромехоборудование, турбин цехте, затворлор, агрегаттар полный карайбыз ушу эмесин. Күнүгө обход осмотр кылып, эмесин состояниясын карап турабыз, оңдоп түзөп. Азыр эми жаңыланып калды, азыр только ушул компьютерди эле карамай, ушул азыр аябай жакшы болуп калды. Бирок 4 жыл, 5 жыл мурун уже акырында кыйналып баштаганбыз. Күнү түнү ушул жерде иштеп, 3 күндөп иштеген күндөр болду, аябай кыйналдык. Эми азыр жаңыланып калды, Кудайга шүгүр жакшы. Дагы бир эмеси 60 мегаваттан кошулду ал бир агрегатка, токтун күчү. Ошондо 240 мегаватт кошулуп калды. Бул деген аябай жакшы Кыргыз элине момундай кыйналып турган маалда. Аны менен чогуу иштеген кесиптештери өз ишинин мыкты адис экендигин бир ооздон белгилешет. 15 жылдан бери иштейм. Турбинный цехте иштейм. Слесарьдан баштаганбыз. Азыр негизги жабдуулардын ага чебери болуп иштейм. Бул Атабек Космос аке жөнүндө айтсак, бул өзү эң көп жылдан бери иштеген киши. Ишке аябай так, өз убагында аткарат, берген тапшырмаларды өз убагында аткарат. 28 жыл болуптур иштегенине. Биздин эң алдыңкы
жумушчулардын бири да. Өзү 5-разряд. Бардык ишке жиберсең так, жана таза ишти аткарат. Адамга жасаган мамилеси, адамдык улуу сапаты бийик туура жолдо жүргөн инсан экендигин санаалаштар айтышат. Атабек Талай Мадемирович бизде көп жылдан бери иштейт да. Анан чогуу иштеп, жакшы алдыңкы ишмер, өзүнүн ишин так билет, жакшы. Ошол иштер так аткарат, көп нерсени жакшы жаңы ишке кирген балдарды көбүн үйрөтөт. Билгендерин ошондой өзүнүн коллегаларына жакшы тарбия берет да, иш тууралуу. Берилген тапшырманы так жана туура аткарып, чыныгы мээнет менен жумуш жасап, кесиптештеринин жана жетекчиликтин сый-урматына дагы татыган жоопкерчиликтүү мамилеси анын көпчүлүктөн айырмалап турат. Бул Атабеков Талай Мадемирович бизде 27 жылдан бери, 27ден ашык жылдан бери бизде Токтогул КЭСинде иштеп келе жатат. Бул адам тажрыйбасы чоң адам. Бизде ушу ар бир өзүнүн иштегенде өзүнүн кесип бойлугун көрсөтүп жүргөн адам. Ошону менен бирге ар бир ремонтто, ар бир мондай алмаштырууда жабдууларды катышып келет. Өзүнүн эмгектен качпайт, ар дайым өзүнүн эмгеги менен жаштарга үлгү көрсөтүп, ар дайым мындай жакшы көрсөткүчтөр көрсөтүп келет. Анан ошону менен бирге бул мындай жумушчулар бизде дагы көп. Анан бул Талай Мадемирович өзү мындай инициативный жигит да, инициативаны көтөрүп, иштен качпаган, аракети бийик. Кайда барса ушу өзүнүн эмгеги менен жаштарга, башка кесиптештерине үлгү көрсөтүп жүргөн жигит да. Чындыкка тике карап, тайманбастан өз оюн эркин айтып, адилеттүүлүктү башка орунга койгон каарманыбыз жалпы эл карап турган жоопкерчиликтүү ишти жасоо менен сыймыктанат. Атабек Талай биз өзү энергия системада 1997-жылдан бери иштейт. Токтогул КЭСте турбина цехинде 2005-жылдан бери эмгектенип келе жатат. Атабек Талай коллективде абройлуу, жакшы специалисттердин бири. 5-баскычта гидротурбиналык жабдуулардын слесары болуп иштейт. Ошо азыркы жаштарга үлгү берип, өз билгендерин үйрөтүп, устат катары эмгектенип келе жатат. Артында жаш кадрларга туура жол көрсөтүп, кеңеш берип, алардын мыкты адис болуусуна күчүн жумшады. Билгенин үйрөтүп, улуу устат болууга жетишти. Менен бул оорчулугу ушул жерде аябай вредность көп да. Бу жерден келесиң, бир закрытый эме. Иштейсиң саат 4-ке, эч жака чыга албайсың, иштейбиз, иши оор десек болот итакпан. Мына жаш өткөн мен өзүмөн сезип атам да. Ошо бетондун арасында ошо атам менен апам үчүн иштеген экен, ошолор азыр мен сезип атам бизди кантип чоңойтушту. Анан сыймыктанганым ушу кыргыз элине кызмат кыламызга сыймыктанабыз. Ар бир үйдө өтүп баратсаң караңгыда жарык болуп турса, биздин мээнетибиз акталып аткан экен деп. Ушу пенсия жашка келип калдым да, 59 жаштан 60-ка карадым. До конца ушул жерде жаш балдар келип атпайбы бизге? Ошолорду үйрөтүп атабыз азыр секинден. Ишти көрсөтүп, кандай эмне, каерде кандай болот, эмне болот, кантип иштеш керек, коопсуздугун жагынын баардыгын. Ошолорду үйрөтүп, анан пенсияга кетсек, бизден кийин ошол балдар улап иштеп кетет да, мына калат. Анан ошолорду көрсөк сүйүнөм да, сыймактанам. Талайбек Атабековдун атасы азыр 93 жашта. 90го жакындап калган апасы дагы бар. Экөө тең гидро куручу болуп Токтогул КЭСин салып көп жыл иштеп кетишкен ардагерлер.
Мен өзüm de keyin okurda iştep kaldım. 9 yıl betonda işledim. Avuşkan boldu, iştegen jeri kalgan jok. Sayana Suşinski'ye de varıp geldi Rusiyaga. Ragunga da varıp geldi oşaka. Komandировка aydaşçıda. Балаңыз жөнүндө эмнелерди айтасыз? Балаңыз кандай? Balam менен Кудай жалгап ушу жакшы оюндагыдай бала болду. Үй бүлө курду, да бала чакалы болду, иштеп атат. İştegende деле мына азыр пенсияга чыгып калдың го балам я. Пенсияга жакындашып калдым. Жакындадың. Балдар үчүн чоңоюп калды. Анан да эле жашпыз, да жашагыбыз келип эле отурабыз. Балдардын урматын көрүп отурабыз кагылайын, Кудайга шүгүр. Бактылуу үй бүлө болдук, бала чакам бойдогудай болду. Баары ушу кеч иштеп атат. Төртөө иштеп атат, неберелерим иштеп атат. Кудайга шүгүр, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Шейре көрдүк. Каарманыбыз иш менен бирге үй бүлөнү дагы чогуу алып кетти. Татыктуу ата болуп, 3 кыз 1 уулду тарбиялады. Жубайы экөө үлгүлүү үй бүлөлөрдүн катарын толукташты. Биз ушу жолдошум экөөбүз 1990-жылы үйлөнүп баш кошконбуз. Ошол жылдан бери жашаганыбыз 35 жылдын жүзү болуп калды. Кудайга шүгүр, эми атабыз 3 кыз 1 уулду тарбиялап чоңойтуп келатабыз. Ошо атабыз эми жакшы үйдө үлгүлүү ата, балдарына жакшы тарбиябызды берип, Кудайга шүгүр, ошо ак эмгек, адал эмгеги менен багып чоңойтуп, чоңойтуп келатат. Мынакей 2 неберебиз бар. Балам менен кызым үйлөнгөн. Ошо көп кыйынчылыктарды өткөрдүк. Эми башында жаңы үйлөнгөндө жетишпеген заман 90-жылдар өзүңөр билесиңер го. Ошодон баштап мына Кудайга шүгүр ушу даражага жетип отурабыз. Кудайга шүгүр, бактылуу кылып багып чоңойтуп балдарыбызды, мага деле Кудайга шүгүр жакшы жар болду. Энергетиктердин калаасы аталган Каракөл шаарында ата кесибин улаган үй бүлөлөр көп. Талайбек Ахматовдун уулу дагы өзүн тартып энергетик болуп иштеп жатат. Атам 97-жылдан бери энергетика тармагында эмгектенип келет. Бизди ушул энергетика тармагында иштеп, адал эмгеги менен иштеп, бизди ушул окутуп, тарбиясын берип, университетте окутуп, ушул даражага жеткирди. Атам жөнүндө кыскача айтып кетсем, боорукер, жакшы тарбия берип, баардыгыбызды ушул чоңойтуп келет. Атамды көрүп, ушу энергетика тармагында иштеп жүргөнүн көрүп, биз дагы атам жолун жолдоп, азыркы учурда ушу энергетика тармагында иштеп келебиз. Бул жашоодо ушу атам кеңешчим, насаатчы, жакшы ата, жакшы тарбияларын берип, көп нерсеге үйрөтүп келген. Атанын өзү акылдын сөзү дегендей, ушу атабыз бар. Сыймыктанабыз, ушундай атанын кызы экенине. Биз ушу кичинекейинен бери канча ак мээнет менен акча таап багып келип атат бүгүнкү күнгө чейин. 97-жылдан бери Токтогул кесинде Кыргызстан жүрөгү болгон. Ошол жерде кызмат кылып, ак эмгеги менен бизге акча таап, бизди багып, бизди окутуп. Ошо атам мээнети аябай чоң. Ошо атама ыраазымын, баарыбыз. Кудай дагы ден соолугун чың, өмүрү узун, биздин сый урматыбызды көрүп, биздин жакшы күндөрүбүздүн төрүнүн көркү болуп, апам экөө ушу жүрө берсин.
Алдыда 22 декабрь энергетиктердин кесиптик майрамы келе жатат. Чындыгында энергетиктердин энергетика системасынын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылууга багытталган эмгеги эбегейсиз. Алар чын дили менен өлкөнүн өнүгүүсүнө баа жеткис салым кошуп келе жатышат. Жан аябастыгы жана кесипкейлиги аркасында ар дайым Кыргызстандын ар бир үйү жарык жана жылуу. Өмүрүнүн жаштыгын, курчтугун бүт электр энергиясын өндүрүүгө арнап келе жаткан Таалайбек Атабековдун коом үчүн жасап келе жаткан мээнети ак жана татыктуу. Анын адамдык сапаты, ишке берилген өжөлдүгү көпчүлүк үчүн өрнөк жарата алат жана үлгү жарата алат. Бүгүнкү берүүбүздү ушуну менен аягына чыгарабыз. Кийинки көрсөтүүдө дагы бир үлгүлүү инсан тууралуу баян этип амандашканча саламатта туруңуздар.